Assalamu alaikum жамаат. Койлорго мынандай кылып арпаны аш кылып басып берсеңиздер. Биз бүгүн жөнөкөй эле кылып койдук. Эртең буйруса сабыздан да кошуп коелу деп атабыз. Дагымын чыгарып. Албетте тамаша иретинде, бирок кой багууга, дегеле мал багууга болгон жакшы бир тажрыйбалар менен бөлүшөйлү деп ойлоп турабыз. Былтыркы жылы биз арпаны жүгөрүнө өндүрүп бергенбиз, гидропоника кылып. Аябагандай жакшы, эффектиси жакшы. 1 килограмм арпаңыз 4,5-5 килограмм арпа болуп өнөт биздин практикада. Анан кебектен аралаштырып бере бересиз. Бирок бир аз түйшүктүүрөөк болот. Арпаны жууйсуз, күн сайын суу чачып турасыз. Анан өнгөндөн кийин 7-8 күндөн кийин баягыны түтүп бериш керек. Түтүп бербесеңиз жей албайт. Бир аз түйшүктүүрөөк, убакытты талап кылган нерсе. Андан дагы бир температурада турган бир комнатный жай керек. Комната жай керек. Жарыктык керек. Жылуулук керек бир температурада, анан жарыктык керек. Ал эми бышырып бергенде буну билесиздер, айрыкча өзбек туугандар баккан койго сөзсүз түрдө бышырып берет. Бышырып бергенде азырынча биздин практикада бул 10 килограмм арпа 15 килограмм, 20 килограммга жакындап кетет экен. Албетте суу куюлат. Бул азыр биринчи арпаны салганда, мына ушул азыр арпа өзү эле турбайбы? Мына ушул деңгээлде суу бар болчу. 4 эле суу көбүрөөк куйганбыз. Тез кайнайт экен. Эконом жагын айтсам, 2 эле көң кетет экен. Койдун 2 эле көңү, анан кийин бир уч мындай куурай отун. Болду, ошо менен бир жума астагфирулла. 1 саат кайнады. 1 саат кайнагандан кийин арпа мындай болуп жарылып, көпшүп, сонун болуп калды туугандар. Бул менимче арпаны бүкүлү бергенге караганда аябай эле ыңгайлуу болуш керек. Анткени бат ал болот, жакшы ал болот, сиңимдүү болот. Ал эми арпаны мисалы бүкүлү берсеңиз, тартпастан бериле турган болсо, баарыңыздар билесиздер, потеря көп болот. Бүкүлү эле чичип салат койлор. Бир 20-30% потеря көбүрөөк болот. Ал эми бышырып бергенде мынтип жакшы болот экен туугандар. Жакшы тажрыйбалар менен сиздер да бөлүшүңүздөр. Ар дайым биз менен болуңуздар.